Кыргыздын аземдүү мукам обондорун укканда улуттун өзөгүнөн сызылып чыккан докмуштуудай керемет музыкага күбө болосуң. Ар бир жарылган обон композитордун жүрөгүнөн чыгып калың элге жетет. Табигат тартуулаган таланты менен улуу залкарлардын жолун уланткан обончуларыбыз арбын. Алардын катарында обончу Адылбек Кыязовду кошууга болот. Чыгармачылыкка кызыгуу деген ошо бала кезде эле жан дүйнөң алып учуп, жанагы жаш жылларды уксаң, Шералиевдин ырларын, мен атам өзү ырдабаган менен өзү аябай таланттуу киши болчу. Ошо мен 6 жашыман баштап эле таятамдын комузун алып кетип ошондон үйрөндүм да. Анан ошондо атам фатефон менен сыйланчу жылына бирден фатефон алып эле, фатефондор көп болчу. Ошонун табактарын алып келип, Мусанын, Калмураттын, Атайдын ырларын коюп берип, анан кой кайтарып кетип калчу да. Ой, Адылбек, бергел. Кечке могулорду угасың да, мисалы үчүн, ой булбулду. Кечке ошону үйрөнөсүң, кечинде мен келгенде ырдап бересиң дечи да. Анан мен атам өзү мындай анча-мынча киши көзүнө тике карай алчу эмес, ушундай сүрдүү киши болчу да. Мен баягы тайекелер, тайларыма кичине окшошуп кетем да өзүм. Бирок боюн баскан турган бүт эле атам. Анан ошо бир чети коркуп, бир чети ошол кызыгуу пайда болуп, анан кечке ошол мисалы үчүн ой булбулду үйрөн дейт. Кечке ой булбул деп аны кошурлашып атып кечке чейин. Ал 6 жаш, 7 жашында эс тутумум күчтүү болот экен да. Кечинде анан жаттап алып, анан атам ырдап берсем, аягы ыраазы алып калчу. Ой, элем, азаматсың мен балам. Ыр дүйнөгө сүңгүп кире баштадың, обончулук жакка кадам таштадың. Туулган жериң ойготто окшойт сезимде, сен алтынга теңеп тоо таш аскасың деп, обончунун балалыгы Актала районунун Жеңиш айылында өткөн. 6 жашынан комузда кол ойнотуп, айылдын сүймөнчүк уулуна айланат. Билгир болуп, ошого каалап, эңсеген нерсесине жетет экен да. Ошентип анан ошол комуз менен эртелүү кеч чертип атып, анан Кудай жалгап бизге кошуна бир Арзыкул деген агам бар эле. Чабан. Ошо киши келип мындай майда күйлөрдү чертет экен. Анан мындай чертесиң деп биринчи жана гербесин чертип, ошону үйрөтүп койду. Мына гербесинди чертип калдым. Андан кийин адамда мындай угуу сезим күчтүү болсо өзү эле үйрөнүп кетет экен. Обондорду мынтип бияктан кылдан издеп, анан баягы 3 кыл менен чертерин билип калдым да. Анан ошентип издеп атып анан комуз черткенде өзүм үйрөнүп алдым. Ошентип анан жанагы Жеңишке популярный болдум. Жанагы Тепешке деген ырды ырдадым. Басамын, кылаптагырлар жазамын, кыл жайып келди сөмүрдө, ыр менен ай келет жашагым. Оболчуган обондордун жаңырып, шаркыраган тоосусундай агылып, кандарын сезимдерин козгогон жакшы обонго жакшы сөздөр табылып деп, Адылбек Кыязов мектепте окуп жүргөн кезинде 9-класста Айеркем ай, андан кийин Коштошуу ырлары биринен сала бири жарык көрүп, мектепти аяктагандан кийин филармониянын алдындагы 2 жылдык студияга тапшырып, андан кийин Нарын театрына сапар алат. 4-класста, 5-класста баштап анан обон чыгара баштадым. Ырларында, тексттеринде талаңдап өзүм жазып коям. Андан кийин качан 9-класска келгенде анан ошо ырларды чыгара баштадым. Жеңишим деген өзүмдүн айылыма арнагандарым бар. Андан кийин 9-класска келгенде Айеркем ай деп кийин аябай популярный болду. Силер бала болуп билбей алдыңар болуш керек. Ошол Айеркемден анан аккордеон үйрөнгөндөн ошо Айеркемди биринчи чыгардым. Андан кийин 10-ду бүтүп 1 жыл зап клуб болуп иштеп калдым. Анан ошол убакта студенттер чөпкө барчу. Ошо педучилища, медучилищалар чөпкө барып, анан ошол кыздар анан барып, кыздарга барасың да, кечинде таанышасың. Ошо чоң балдар, аял ала турган балдар бар, мен болсо жаш баламын да.
ошонун арасында жүрүп эле анан кетерде кетет экен десе эле ар кандай ойлор пайда болот. Анан ушул коштошуу деген бирөөдө чыгарып туруп анан ошол кыздарга ырдап бердим. Анан ошо менен эле айылдын ичине тааныла баштадым. Көрбөй калсам өзүңдү сагынамын, элесиңди нур кылып жамынамын. Кокусунан жалп эткен бул сезимден канткенден айтсаңчы арыламын. Айыргем ай, канткенден айтсаңчы арылам. 18 жашында Нарын музыкалуу драма театрынын босогосун аттап, сахнада ар түрдүү спектакльдерде роль жаратуу менен бирге ырчылыкты, оңчулукту калтырган жок. Театрда кыргыз, орус, дүйнөлүк классикалык драматургиялык чыгармалар боюнча коюлган спектакльдерде ар кыл мүнөздөгү каармандардын образын жаратуу менен спектакльдерге музыка жазат. Нарын театрында ушу 2 жылдык студияны бүткөндө эле кетким келет. Бала кезде эмне? Бала кезде айылдарга оюндар көп барат. Нарын театр көп барчу. Ошондо кээде артисттер түшүп атканда чамаданын көтөрүп же болбосо жанагы декорациясын көтөргөнгө эле өзүнчө эле бир толкундан ушундай жыргап, балдарды карап көтөрүп баратып мактанып. Ушундай сүйүү пайда болду да ошо артисттерге. Бир каникулга барып келем, кайра келем. Ушу Нарын театрга эле иштегим келет да. Анан 76-жылы бүттүм. Эчтекеге карабай туруп эле театр деп эстей уруп кетпедим. Театрга барып эле 76-жылы ошо биринчи артист болуп жумушка кирдим. Анан ошол жерден баштап анан чыныгы окуум ошол жактан башталды. Шералиев, Шекенбаш болуп, Капар Медетбеков, Бакирдин Алиев, Сейит Казандабеков, Койсун Карасатова, Сагыйпа Чечеева, Тамара Жумакаева. Анан эмне толтурат ал убакта Дүйшө Сарыев деген, Акмат Бердибаев деген кийин Көлдүн театрында которулуп кетишти. Дагы көп залкарлардын баары ошол жерде иштечү. Жылдары Гүлмира аттуу элге жарыяланып, калың эл оздон чүрбөй аткара баштайт. Эй Гүлмира, Гүлмира, күндө барам мен сага. Көңүлүмдү жубатып, күлүп койчу сен мага. Гүлмиранын сөзүн мен текстин өзүм жазып эле алып барганмын. Анан кийин телевидениеге барсак эле тексттерин кичине оңдотсоң болот эле экен деп. Турдубек Элеманов деген ошода редактор болуп иштеген киши бар экен. Байке сиз оңдоп бербейсизби? Ошо самы мейли да жана эй Гүлмира деген жерлер өзүмдүкү. Күндө эле мен сага анан тема эмесин основной куплеттеринен 1-2 жерин оңдоп коюп туруп, анан ошо менен эле кайра ырдалып кетти. Жеңишбек Ашимов деген радиодо диктор болуп иштеген көп жыл, анан кийин каза болуп калды. Ошол менин ырларымды өзүбүздүн ансамбльге салып ырдап атсам эле, ушул ырларың жагып калды, мен ырдап чыксам болобу деп. Мен болот дедим. Ошентип эле бияка радиодон Кутман таң деген эртең мененки Кутманды болсун таң бар деген передача бар болчу. Ошондон биринчи кетти, экинчи жолу кетти. Ошо менен элге дүң болуп чыгып кетти. Үйүңө айланчыктап келе берем, үмүттү ак сүйүмдү төгө берем. Көңүлүм канча күтсөм калбады бир, көзүңдү терезеден көрө берем. Эй Гүлмира, Гүлмира, күндө келем мен сага. Көңүлүмдү жубатып, күлүп койчу сен мага.
Жашоого караганда чындыгы көбүрөөк театрды сүйөм деп, театрдын бактысына өмүрлүк жубайы Дамира Баратбаевага жолуктурат. Бүгүнкү күнгө чейин кол кармашып, театрда, сахнада, үй бүлөдө бирге бүтүн булатып, бактылуу жубайлар кош жылдыз аталып келет. Концерттер аябай көп болчу. Мекемелерге барып берчүбүз. Жанагы шаардын аягында Московский жакта эме бар эмеспи, түрмө. Түрмөлөргө барып, ошого концерт берчүбүз. Андан сырткары, малчыларга концерт, данчыларга концерт толтурат. Ошондо чогурдашып жүрүп эле анан кой деп үйлөнбөсөк болбойт деп үйлөнүп алып. Биринчи Раймал Бегимбай деген Барктагы сабак кирип жазган текст болчу. Ошонун текст жагып калды. Анан ошол убакта Бишкектен дагы Сардарбек Чумалиевдер бир топтору ошо эмеге чыгарып аткан Раймал Бегимбайга. Анан мен конкурска эле катышкан жокмун. Киного керек болуп атат деп ошондой бир конкурс жарыяланып. Мен ага деле эметкен жокмун, анан өзүмчө эле чыгарып койдум Раймал Бегимбай деп. Бирок Дамир экөөбүз биринчи эле чыкканда элдер дүңгүрөгөн кол чабуулар менен алды да. Бүгүн кеч кандай гана ырахаттуу, өмүргө бул келген кеч салтанаттуу. Кошулуп музыкага ырдап жаттың, ай сен мага акку болуп миң канаттуу, миң канаттуу, ай сен мага акку болуп миң канаттуу, миң канаттуу. Карегин карегине чагылышты, ырдадың мендеги бир сагынышты. Сен айттың турмуш деген чоң дайрада, махаббат жайындагы сагынышты. Мейли миң жыл, мейли 100 жыл жашагын, өлүм үчүн бирдей сенин катарың. Падыша бол, кайырчы бол, баары бир өлүм үчүн бирдей сенин катарың деп Омар Кhayyamдын сөзүнө жазылган обондору элдин ыры болуп бүгүнкү күнгө чейин ырдалып келет. Анын назик, сопрано жакшы үнү бар экен. Ошо экөөбүз дуэттер болот экен деп сезип калдым да. Анан Дамир экөөбүз кеңешип ушундай ырдайлы деп, анан Дамир экөөбүзгө ылайыктуу ырларды чыгара баштадым. Ошондо жанагы Омар Khayyamдын китеби колго тийип калды. Ошонун арасынан арга жеринен тандап ошондо Омар Khayyamдын оонун биринчи ошо 82-жылы ушундай чыгардым. Ошондо ырдын чыкканы биринчи эле элге алып чыкканда эл кандай кабыл алса, ал ырдын тушоо кесилгенде кандай болсо ошондой эле болот экен. Биринчи эле ырдап чыкканда элдер дүркүрөгөн кол чабуулар менен кабыл алды. Ошондон ошол ырлардын өмүрү ушул убакытка чейин узарып келе жатат. Желдей жортуп батты bir gün dağıda, al ömürdün gitti gelmez ağından. Diri turup olgum gelbek kabatır, gelgen gündün geter tündün bardan. Gelgen gündün geter tündün barına. Kaydan geldik, kayda barmay düşünüp, kıyın boldu
ыр адамзат курдашы, ыр ашыктын сырдашы, ыр эмгектин жолдошу, ыр таланттын олжосу деп чыгармачылык адамдардын көрүнгөсү түгөнбөйт окшойт. Жараткан өнөр шыйк берип койгондон кийин сыр сандыктын түбүнө бекитейин десең деле болчудай эмес. Адылбек Казов азыр деле керемет оңдорду жыратуу менен алек. Азыр жанагы көйлөрлөр ырдалып жүрөт. Андан кийин неберелер, андан кийин жанагы нечитип кетем деген Эсенкул Ибраев аксакалдын бир тамашалыгы бар. Дамир экөөбүз ушул кийинки убакка чейин эле баягы жашыбыз 60-тан ашканда кичине токтоттук. Ага чейин эле ырдап жүрдүк. Элдер ушул убакка чейин эле ошолорду сындып кабыл алат. Анан дагы менин көйгөйүм дагы бир жакшы ырым чыкпай калды. Ушул ырларды дагы, ырымды дагы сахнадан кетирбей койчу эле дүйнөдөн кимдер өткөн деген. Текстин дагы өзүм жазгам. Анан оонду өзүмдүкү. Ушуну ырдаганда кээ бирлери ыйла чыгып турат. Дүйнөдөн кимдер өткөн, башына алтын тажы кийип алып, алкынты бармагын минип алып, айлана өргөсүн тигип алып, өлүмүндөн кабары жок хандар өткөн, дүйнөдөн мына ушундай жандар өткөн. Бул эми 16 куплеттер. Аткан таңды баткан күндү тең көрүп, бир дарактын бариктери өңдөнүп, ортобузда орунуз болгону жок, бапыраштык бар нерсени тең көрүп. Достор, достор, достор ай, өмүр жолун кошконай, жакшы болобу жакшы күндү силер менен тосконай. Эй, достор, достор, достор ай, өмүр жолун кошконай, жакшы болобу жакшы күндү силер менен тосконай. Өнөрпоздордун ырыскысы элден дегенде Адылбек Казов учурда балдардын сүйүктүү мугалими катары мектепте сабак берип келет. Бакытты алыстан издебе, жаныңдагы жакын адамың сенин бактың дегендей кош жылдыздар Адылбек Казов Дамира Баратбаева менен жолукканда жалаң музыка, ыр, театр жөнүндө жакшы сөздөрдү узакка чейин сөз кылгым келет. Ар бир обончунун сыры болгондой каарманыбыздын алдыда дагы толгун сырдуу обондору жаралары шек жок. Бар болуңуз улуу устат, улуу мугалим жана кайталангыс обончу. Ырыңды обонуңду жаттап алдым, үнүңдү жүрөгүмө сактап калдым. Бул ырды бул обонду бул үн менен ай жараткан кудуретке таңыркандым ай, жараткан тагдырыма таңыркандым мен, таңыркандым.